Ар бир кадамда бүгүн бай кылабыз, миллионер кылабыз, ийгиликтүү кылабыз, миллиондон миллиардка карай же бир тыйындан миллионго карай деп ар кандай курстар, ар кандай сабак берүүлөр. Бирок ошол эле учурда берекени кетире турган, сизди жок кыла турган, коркула турган, эч байыбай турган сырларды эч ким айтпайт да. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам өзүнүн хадисинде айткан, куттуу хадисинде зинакор адамга 6 азап бар дейт. 6 кордук бар дейт. Үчөөсү бул дүйнөдө, үчөөсү акыретте. Бул дүйнөдөгү үчөөсүнүн биринчиси жүзүндө нуру болбойт. Мындай эле чөйрөңүздү карап байкасаңыз, алкаш адамды эле карасаңыз дайын да. Алкаштын алкаш экендигин билесиз. Зинакор адамды дагы зинакорлугун билип каласыз. Аян келди, баян келди, аят келди деген нерсе маселе жок. Бул жерде парасат деген маселе бар да мусулмандарда. Бир баам парасат менен карасаңыз, зинакор ким, алкаш ким, мындай эле жүзүнөн байкап койсоңуз болот. Жүзүнөн нуру кетип калат экен да зинакор адамдын. Ал эми урматтуу мекендешим, экинчисинен рызкы азаят, рызкысы кемейт. Кантип рызкысында береке болсун? Күн зынага кетип атса, акчасы зынага кетип атса, арама кетип атса, ал жүргөн аял киши дагы, жүргөн кыз бала дагы анын акчасына эле кызыгып жүрөт да. Өзүнүн үй бүлөсүнөн аяп, ошо кыздары кетип аткандай ойлонуш керек. Рызкы кемейт экен. Ал эми үчүнчүсүнөн урматтуу мекендешим, жашоосунда береке болбойт. Кантип береке болсун? Ал эми урматтуу мекендештерим, акыреттеги азаптардын биринчиси Аллахтын каарына жолугат. Бул эң жаманы. Эгерде бир досуңуз же бир душманыңыз ким болбосун сизге залака жеткизип калса, бул дүйнөдө канчалык зыян тиет да, канчалык зыян бериши мүмкүн. Бетиңизге бир чымын конуп, ошол тынчтык бербесе канчалык кыйналасыз. Эгерде Аллах Таала сизге согушса, бул өтө жаман деген. Аллахтын каарына калуу бул өтө коркунучтуу дегени. Ойлонуш керек, кредит алгандар, суткорлук кылгандар, зына кылгандар ойлонуш керек бул маселеде. Акыретте Аллахтын каарына кала турган адам экен, зына кыла берген адам. Ал эми экинчиси, урматтуу мекендешим, суроо жообу өтө каттуу болот, татаал болот. Себеби ойноп жүргөн жок, жыргап жүргөн жок. Ал адам дагы билет өзү эртең акыретте барып жооп беришин, кылып аткан иштерине, арам экендигине, ал көөдөн өлүп калган да, өзү кыйналып жүрөт, өтө жакшы билет өзүнүн кандай болду экендигин. Суроо жообу өтө татаал болот экен. Ал эми үчүнчүсү, каттуу азап даярдалган ага. Өтө каттуу азап даярдалган. Бул дүйнөдөгү азаптар эч нерсе эмес, урматтуу мекендешим. Бул дүйнөдө азап берсин, азап берип кыйнап аягы барып өлүмгө такалат. Акыретте өлтүрөт, кайра тирилтет, өлтүрөт, жан берет, өлтүрөт, ошентип кайра азаптайт. Бул жерде бир жолу өлүп, бир пистолеттин огуна өлүп калышыңыз мүмкүн, бирок акыретте өтө каттуу болот, татаал болот. Азабы өтө каттуу. Ал жерде мээримдүүлүк деген нерселер жок. Мисалы, 1000 канча адам болбосун коюп тусунуп калды эми, жөнүнө коелу дейт да. Кой больницага жатып калыптыр дейт да. Бирок акыретте ал периштелерде мээримдүүлүк сыпаты жок. Мындай ачынуу деген, мындай карап коюу деген сезимдер жок аларда. Атайын азап бергич периштелер алар. Алар сиздин кыйрыгыңызга, көз жашыңызга алданбайт. Акчаңызга дагы алданбайт. Акча берип өтүп кете турган жерлер эмес ал жерлер. Ошондуктан ойлонуш керек. Үчөөсү бул дүйнөдө, үчөөсү акыретте экен. Телеграмма дагы ар кандай соцсеттерден сүйлөшүп жаткандар, зынага себепчи болуп аткандар, булар бардыгы жооп берет. Өтө катуу ойлонуш керек бул маселелерде. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам хадисинде айтат го, байлык менен зына бир жерде турбайт дейт. Зына менен байлык бир жерде турбайт. Муну ушул жумурткадан кыр издегендер, динден кемчилик издегендер, ошентип мына бай турат го, ар дайым зына кылат, бирок байлыгы бай боюнча эле жүрөт го деген адамдар бар. Сиз байлык дегенде 2 этаж үй, бир машинаны түшүнбөң, акчаны түшүнбөң. Балким ал дагы материалдык байлыгы турган болушу мүмкүн, бирок ичи өлүп калган. Башка байлык өлүп калган. Көп байларды көрдүк. Бир эле ошол бай өлгөндөн кийин баласы бүт байлыгын жоготуп койду. Неге? Атасы жукпайт. Ошол зына себепчи бардыгына. Ошол бир турбайт экен, урматтуу мекендешим. Урматтуу мекендештерим, кабырдагы 3 суроо бар. 3-3төн кетип атат, кабырдагы 3 суроо бар. Биринчиси, диниң кайсыл? Экинчиси, Раббың ким? Үчүнчүсү, араңарга жиберилген адам тууралуу эмне дейсиң? Эми пайгамбарың ким дегени. Чындыгында биз бул дүйнөдө дос-жарлар менен жылуу квартираларда жыргап, ойноп, күлгөп жүргөн болушубуз мүмкүн, бирок акыретте бардыгына жооп беребиз. Кабырдагы 3 суроо. Бул дүйнөдө ойлошубуз мүмкүн, келиме айтып жүрүп, ойноп атам да, айтып атам, ла иляха иллаллах Мухаммаду расулуллах дешибиз мүмкүн. Бирок бул дүйнөдө айтып барып, акыретте айта албай калышыбыз мүмкүн. Бул дүйнөдөн кетип атканды айта албай калышыбыз мүмкүн.
Себеби бир эле тилде эмес, амал менен болгондо акыретте айтабыз. Себеби иш жүзүндө кылган болушубуз керек да. Эми өтө өкүнүчтүү да. Өтө кыйналып тапкан акчаларыбыздын бардыгын таштап ал жерге кетип атабыз. Суу кабырга кетип атабыз. Досчаларыбыз Куранды окуп, Ясинди окуп кетип калат. Бирок кабырды өзүбүз кылабыз. Кылган иштерибиз менен чогуу. Ал жерде кыштын суугу, кабырдын суугу, жердин суугу, күнөөлөрдүн суугу, сууктар биригип ошол жерде жатабыз. Күнөөнүн караңгылыгы, кабырдын караңгылыгы, түндүн караңгылыктар биригип ошол жерде жатабыз. Өзгөчөлүк адамды майытты койгондон кийин адамдар кайра рух берилет экен дагы, адамдар баягы лопаткада топурак таштагандары угулат экен баягы майытка. Маркумга угулат экен. Элестетсеңиз эми ордуга бир өзүңүздү коюп көрүңөр да. Тарс топурак таштап атат, сиз ошол жерде жатасыз. Ошол жерде айтат анан. Келдиңби пендем? Жолуга турган күн бар экен го. Бул дүйнөдө эч карабадың эле го. Маани дагы бербедиң эле го. Намаз десе кой. Мына ишин бүтүрүп алайын. Бул ишин маанилүүрөөк. Сени күтүп тур деген элең го. Мына жолуга турган күн бар экен го дейт да Аллах Таала дагы. Ошол жерде мункар накир келет. Ошол жерде жашоо башталат. Ошол жерде чыныгы суроо жооп башталат. Ошондуктан кээ бир жаш балдар нариселер өлүп калса, жаш кетиптир деп өкүнбөш керек. Наоборот, тескерисинче, ал сизге күйүнүп атат. Ал жаш бала нарисе бейиште. Урматтуу мекендешим, кийинки 3 маселе тозокко биринчи түшө турган 3 адам. Алар өзгөчө адамдар. Алардай адам болуш кыйын, антип өлүш дагы кыйын. Алардын биринчиси эле аалым экен. Ниетин эле эл көрсүнгө, кожо көрсүнгө, сүйлөшкө жана эле, таанымал болушка аалым эле да. Бирок жекеме-жеке калган учурда, телефон менен калган учурда, өзү менен өзү калган учурда кимсиң деген суроого өзү дагы жооп бере албай калат. Эл көрсүнгө болгон аалым. Кожо көрсүн үчүн. Аллах Таала билет ниетинин кандайлыгын. Суроо жооп боло турган үчөөсүнүн биринчиси аалым экен, урматтуу мекендешим. Экинчиси байлыгыңды кайыр ихсан кылдым, садака кылдым. Азыр кимди телефонун карасаң эле кайрымдуулук кылып аткандан бүт бардыгын тартат. Мынча адамга жардам бердим, мындай кылдым, андай кылдым. Артистиден баштап кимиси болбосун азыр съемка кылып чыгара турган болуп калган. Мындай жардам бердим. Садакатыл жария бул жакшы нерсе, бирок чеги болуш керек. Ар нерсе кыла бербе деген. Анын дагы бала чакасын ойло, анын дагы келечегин ойлоп кой. Эртең ушинтип жардам алган деген жүз менен карашты ойлон. Аны дагы ордуна бир өзүң коюп көр. Өзүңдү балаңды ошентип съемка кылып чыгарасыңбы же жокпу? Өзүңдү кызыңды съемка кылып чыгарасыңбы же жокпу? Ошол жагын ойлоп кой. Байлар. Ал эми үчүнчүсү шейит экен. Аллах үчүн согушта кеткен шейит. Бул дагы мынтип өлүш дагы өтө кыйын. Бирок ниети туура маселе бул. Демек, ниет негизги маселе экен, урматтуу мекендешим. Ниет маани беришибиз керек. Эң оор нерсе ниет. Салаф салихандар айтат да, эң оор нерсе ниет. Максатта деп оңдоп туруу. Жөнүндө келип атканыңызда кандай ниет менен келесиз? Мештен чыгып кетип атканда кандай ниет менен кетесиз? Бул маанилүү. Ниетиңиз карамасаңыз, ниетиңизди эле карап турсаңыз өтө өзгөрөт, бат өзгөрүп кетет. Суфян Саври айтат да, 40 жыл ниетимди түзөтүү үчүн арнады. Ниетимди түзөтүүгө 40 жыл кетти дегени да. Ошондуктан ниет маанилүү экен, урматтуу мекендешим. Ниетке маани берели. 3 тозокко түшө турган адамдын эң биринчилеринен аалым, бай, анан шейит. Булар дагы бейишке кире турган өтө көп. Бирок бул жерде ниет туура эместерди айтылган. Ошондой экен, урматтуу мекендешим, бул маселелерди ойлонушубуз керек. Денебизде 3 негизги күнөө кыла турган дене мүчөлөрүбүз бар. Буларды тыйсак, көп күнөөлөрдөн өзүбүз тыйылып калабыз. Ушул нерселерди тыйсак, бул нерселер бизди бейишке да алып келиши мүмкүн. Биринчиси тил экен. Тил, гыйбат, ушак бардыгы ошол жерде. Гыйбат, ушак бир жерде турбайт да өзгөчөлүгү. Мисалы үчүн бир күнөө кылсаңыз, аны Аллах кечирет, ал бир жерде турат, бир жерде кылат. Бирок гыйбат деген нерсе бирөөгө айтасыз, ал бирөөгө айтат, ал мунуга айтат, кошунасына айтат, ошентип тарап кете берет да. Ошондуктан гыйбат, ушак бул эң жаман, эң оор күнөөлөрдүн бири экен да.
Өтө көп темалар айтылган, гыйбат тууралуу, ушак тууралуу өзүңүздөр билесиздер, бирок тилге ээ чыгып ошого карабастан кыйын да. Ошондуктан дагы тилден өтө көп кетебиз биз. Акыретте азабы дагы тилден өтө кыйын болот ошон үчүн. Тилден кийин урматтуу мекендешим, эки ээнин ортосун тыйгандан кийин эки сандын ортосу. Аял болсун, эркек болсун, ким болбосун өтө кыйын маселе бул. Ошого жараша аят, хадистер дагы өтө көп келген. Бирок кандай күн болбосун, кандай учур болбосун, өзүңдү токтото бил. Ордоңду бил. Чек арадан чыкпа. Аягы жакшылыкка алып барбайт. Же ден соолуктан кетесиң, же руханияттан кетесиң, же акыры өлүмгө алып барат болду. Өлүп кутулдум деп тутуласың. Ал жердеги азап андан дагы оорураак болот. Ошондуктан буга жакындабаганың жакшы, урматтуу бир тууганым. Ал эми үчүнчүсү оюбуз. Ушул жына болсун, тил болсун, не болбосун биринчи ойлонобуз да. Ойдо дагы биринчи адам мунаны мынандай экен деп адам ойлонот да. Ойдо көп күнөө кылып коет. Же калса ойдо дагы бирөөгө зыян бербе. Оюңда бирөөнүн кызы мынандай экен, анандай экен деп ойлобо. Фигурасы мындай экен, анандай экен деп ойлобо деген. Ойдо көп информация кирет, ойдо көп нерсени чечип алабыз, анан ошого жараша аракет кылабыз да, оюңду тазала. Арам ойлорду киргизбе. Кандай машина болбосун, завод болбосун, фабрика болбосун, керектүү нерсе кирет, керексиз нерсе чыгып кетет. А бул ушундай экен, каалаганы кереги дагы, керек эмеси дагы киргизе берет, анан керек эмесин чыгара албай калат да. Керек эмесин киргизбе, арам ойлорду киргизбе деген. Ошондой экен, арам ойлордон алыс бол. Бул үч нерсе, урматтуу мекендешим: жыныстык мүчө, тил, анан оюбуз. Оюбузду тазалайлы. Калас, тамам деген. Урматтуу мекендешим, андан кийинки үч нерсе кадырлап барктай турган үч нерсе. Биринчиси жаштык. Жаштыктан өзгөчө суралат. Жаштык учуру ушундай учур. Мисалы үчүн жаш бала болсоңуз, жаш бала башка, жаштык башка да. Жаш бала болгон учурда нанды нана деп жүргөн учуруңуз болот. Дагы эч нерсеге акылыңыз дагы, күчүңүз дагы жетпейт, өтө алсыз болосуз. Ар дайым жардамга муктаж болосуз. Ал учурда эч нерсе колуңуздан келбейт. Бирок жаштык 15тен баштап өйдө карай 25-30 бул жаш аралыктары өтө бардык нерсени ташты дагы талканын чыгара турган учур болуп эсептелет да. Бирок өзгөчө жаштыктын кадырын билбегендер канча. Мисалы үчүн Кореяга барың, Туркияга барың, көп түнү уктайт. А биздикилерчи түнү менен жөн эле жүрө берет. Себепсиз жүргөндөр. Неге шавармакана өтө көп бизде? Бүт жаштар эле болгон. Жеп аткан нерсеси бүт зыян нерсе, ичип аткан нерсеси бүт химикат. Колунда телефон, ар ким менен сүйлөшөт, кереги жок нерселерде, кафелерде бүт толтуруп отурганы бүт жаштар. Анын жашоодо бир результаты жок. Менин бир азыр Европада окуп жаткан бир таанышым, иним бар. Ал ушул жакта окуп, IT-ни окуп, Европага өтүп, Европада 2-3 жылдай окуп, андан аягы Америкада азыр неме кылып атат. Мен айтайын деген маселе не? Аракет кылды. Жөн жүргөн жок, кафе кыздар менен жүргөн жок, аракет кылды, жашоосу результатка толуп атат. IT-де ошол дүйнөнүн дарыянын ал жагына өтүп, деңиздин ал жагына өтүп, ийгиликтерди багындырып атат да ал бала. Ийгиликти багындырып аткан жаштар өтө көп. Ошол эле учурда мамлекет андай, саясат мындай деп наалып отурган жаштар дагы өтө көп. Наалып 1 сом, 2 сом кылса болобу? Жөн эле сүйлөп олтуруп нан тапса болобу же жокпу? Албетте жок. Аракет кылсаң бир нерсең эки болот. Өзгөчө жаштык учурда. Жаштык учурду канымет бир. Жаштык учурда аракет кылып кал. Үйдү дагы салып кал. Акыреттин ишин дагы бүтүрүп кал. Бизнести дагы, акчаны дагы басып кой. Болбосо өкүнүп каласың эртең. Карылыкта жарабай каласың ишке дагы, башкага дагы. Ушул учурда аракет кылып кал. Жаштыктан өзгөчө суралабыз. Үчөөнүн биринчиси жаштык тууралуу. Экинчиси акча маселеси. Бүгүн жаштар көбүнчө бизнес кылат, бир бизнес кылмыш болот дагы, кичине акча түшүп калса дароо кафеге барат, тойгондон кийин давай дейт, ошентип кыздарга барат, ар кандай арам жолдорго кетип калган учурларын өздөрү келип, өкүнүп айтып беришет да, ыйлап. Жок, андай кылба. Ал арам, эгерде арам иш кылган болсоң, андан тообо кыл. Анын түшүп калган акчасын дагы арамга сарпта деген жокмун. Эгерде бизнесиңден акча түшсө, аны бизнеске сарпта. Бирок ал арам бизнес кыл деген маселе эмес. Адалыңнан иш кылгын, адалыңнан терүүлүк кылгын. Адалдыкка акырын келет.
Ошондой экен бул жерде маани бере турган маселе ошол. Ал эми үчүнчүсү убакыт. Убакыттын кадырын бил. Гитлерде дагы 24, сенде дагы 24, менде дагы 24, бардыгыбызда 24 сааттан убакыт бар. Болгону убакыттын телефон менен, телевизор менен, бекерчилик менен, кеңири жыргалчылык менен өткөзүп жаткан адамдар убакыт тез өткөндөй түйүлө берет. Анан керексиз же ибадатында, же ишинде тынчтык таппаган адамдар. Алар убакытты тез өтүп атат дейт. Негизи бардыгыбызда 24 сааттан убакыт бар. Убакытты туура пайдалана бил. Ошондо убакыт эле эч эле өтпөй атат го. Качан өтөт бул саат? Качан келет экен бул саат деп каласың. Ал эми урматтуу мекендештерим, 3 түрдүү дуа бар, сөзсүз түрдө кабыл болот. Биринчиси эненин балага кылган дуасы. Жаштыгыбызда байкасак бешикти мынтип тебиретип Алла деп Аллах дегени да. Апаларыбыз ошентип дем салганча баланы карайт эле. Азыр эле болуп өзгөрүп кетти. Бирок Аллах деген ал. Эненин балага кылган ошол жаштыгынан дуа кылып чоңойтот да баланы. Кайсыл учур болбосун, энечелик эч ким сени сүйбөйт, энечелик эч ким сени карабайт, энечелик сен эч кимге өзгөчө эмессиң. Кайсыл учур болбосун, акчаңа дагы карабайт, кийимиңге, башкаңа эч нерсеге карабастан сүйгөн, бул сенин жалгыз гана энең болуп эсептелет. Ошол эле учурда эненин сага кылган дуасы. Бирок ошол эле учурда сен эненин манандай экен, анандай экен, мага мындай кылыш керек эле деген нерселерди, шарттарды эч ким эч качан кайсыл багыттан карап көрбөй эле койгонго акысы жок. Эненин кылган күнөөлөрүнө ал эне өзү жооп берет. Сен бирок ошол күнөөнү ортого коюп туруп, сен мындайсың деп энеге карата бир жаман сөз айтууга, аны сөгүүгө, бир акарат кылууга акың жок. Бул эненин баласына кылган дуасы шексиз кабыл боло турган дуалардан экен. Ал эми экинчиси мусафирдин, сапардагы адамдын. Чындап мусафир болгон, кыйынчылыкта жүргөн, тамак ашы жок, башка мусафир болгон адамдын дуасы кабыл болот экен. Чындап Аллах үчүн жүрөт, чындап Аллах үчүн сапар кылган адамдын дуасын алып калыш керек. Мисалы үчүн мурда азыр жоголуп кетти, мурда бизде айылыбызда даватчылар келе турган болсо, 40 күн 4 айлыктар келе турган болсо, үйүздөгүлөр же үйдөгүлөр, кошуна соседтер дагы кошулуп тамак аш кылып берип, алып барып берет эле да. Плофу болсун, мантысы болсун алып барып берет эле. Бул деген не дегени? Ошолорду алып барып берип, дуасын алып кал. Булар мусафир дегени. Мешитке жүрөт, 24 саат зикирде жүрөт, тахажжуд окуйт, намаз окуйт, сага дагы дуа кылат, алып келген адамга Аллах разы болсун дейт. Ошолордун дуасын алып кал, алар мусафир деген түшүнүк бар экен да. Мен жаштыгымда ошону тамакты неге берет экен деп суроо пайда болгон. Жообун мына эми түшүнүп атабыз. Ал көрсө дуасын алып калыш керек экен мусафирдин. Үйүңүзгө бирөө келди, же кетип атат, же досуңуз, же бирөө ким болбосун айырмасы жок. Мисалы Туркияда кээ бир досторубуз келет, алардын араб досторубуз келет, алардын коноктоп сыйлап, жакшы күтүп алып дуасын алып калуу, бул жакшы фазилеттүү иштерден экен. Алардын дуасы кабыл болот экен. Ал эми үчүнчүсү зулум көргөн адам. Зулум көргөн дегенде бизде ушул зулум көргөн деген тема өтө күчөгөн абал болуп эсептелет. Мисалы мен жаштыгымда мектепке кетип канымда бир ит болот эле. Өтө чоң ит, ал күндүзү дагы, түндү дагы коюп жиберет эле. Огороддо кеңири жүрөт эле. Өтө чоң ит эле, эми мынтип карай турган ит эле да, өтө чоң ит эле. Коркот элек кадимкидей. Жаш балдар башка көчөдөн айланып өтөт элек ошол көчөдөн өтпөстөн. Жаш бала элек ошол учурда. Ошол итти коюп жибергендер, бул адамдын акысына кирип атат. Зулум чегип аткан адам сизге не рахмат айтат дейсизби? Тескерисинче наалат айтат сизге. Куруп кетсин дейт. Жери менен жексен болсун, кирип кетсин дейт. Ошентип итти коюп бергендер, көчөнү пескаблок кылып, көчөгө чыгып, жолду тосуп, трос кылып, ар кандай нерселерди чыгарып, жөн эле калп эле күлөгимиш болуп жолду тоскондор, булар дагы бирөөгө зулум кылгандар болуп эсептелет. Көчөдөгүлөр рахмат айтып өтпөйт эч качан. Көчөнү тосупсун деп наалат айтып өтөт сизге. Неге иштериңиз жүрүшпөйт? Неге койлоруңуз жакшы төрөбөй атат, туубай атат? Неге малыңыз көбөйбөй атат? Себеби көчөдөн тосуп койгон сиз. Малды акырын кое бересиз бирөөнүн огородуга. Бирөөнүн акысыга кирип атат ал. Жеп атат. Сиз жеп атасыз деген. Мал жеп аткан жок, сиз жеп атасыз бирөөнүн акысын азырда. Мал экен да билбей калыптыр деп ушинтип сүйлөп коет. Айылдарда ушундай нерселер көп. Бирөөнүн огородуга кое берет дагы кеңири, мал экен да жөн эле койбойсуңбу деген нерселер бар. Ал мал эмес,
Малдыго акылы жок, бирок сизде акыл бар го. Бирөөнүкү деген түшүнүк бар го сизде. Адам акысы деген нерселер бар. Бул жооп бересиз кыпыныга чейин. Ким болбоңуз. Чындыгында айылда ушундай нерселер көп да, майда чүйдө маани беришпейт, бирок бул адам акысы, мазлум көргөн адам дуа кылып койсо, бириңиз эки болбой калат. Маани бериңиз ушул нерселерге. Бул 3 дуа сөз түрдө кабыл болот экен. Эненин балага кылган дуасы, мусафирдагы адам, ал эми зулум көргөн адам дуасы кабыл болот экен. Я Аллахым, ушуну жаш кылбады да ушул ишти. Ушул туура эмес кылып атат да, деген болсо жетиштүү. Сөз түрдө алган жеп алып, Аллахым сага тапшырдым, Кудайга салдым деш шарт эмес. Деп койсо болду ошол. Көрсөтүп коет Кудай Таала өзү. Ал эми урматтуу мекендешим, жашооңузду өзгөртө турган 3 аят тууралуу. Биринчиси эле Аллах Таала кереметтүү Куранда суу менен жашоо бердик дейт. Суу ичишиңиз керек. Дениңизге кеткенге жараша суу ичишиңиз керек. Суу ден соолук. Бүгүн натуральный деген ал химикат деген. Коробкаларда, баягы бакалашкаларда ар кандай сокторду, шириндиктерди, сууларды сатышат. Булар туруш химикат. Бир дагы немеси жок табияттан. 100% натуральный дегенде 10% натуральный болушу мүмкүн. Натуральный эмес. Ал бүт химикат зыян. Ден соолугуңузду өлтүрөт. Эмне үчүн көбү семирип кетип атат? Семиздик оорусу пайда болуп атат. Чоң аялдарды байкасаңыз, кичине турмушка чыккандан кийин эле семирип кетип атат, ишип кетип атат. Бүт оору деген ал. Бул оору, урматтуу мекендешим. Андай нерселерди кылбаш керек. Суу ичиш керек көбүрөөк. Суу менен жашоо бердик дейт. Ким болбосун. Келген коноктор, мисалы башка жактардан кээ бир досторубуз келет, тааныштарыбыз келет. Алар келген учурда Кыргызстан бейиш деп кадимкидей сүйүнөт, карайт. Агып жаткан дарыяларга, тоолорго, башкаларга чыккан учурда кадимкидей сүйүнөт алар. Аккан дарыя барбы, аккан суу барбы деп. Бул бейиште болуш керек эле го деп. Ошондуктан суунун кадырын билишибиз керек. Бүгүн электр энергия жок, свет жок, башка жок, жашай беребиз, бирок суу жок, биз өлөбүз. Баягы сууду мынтип ачып жапкан темирлер табылат. Темир табышыбыз мүмкүн, бирок сууду таппай калабыз. Ошондуктан темир сынса сынсын, бирок сууду өлчөп иштет деген. Сууду ысырап кылбашыбыз керек. Ал эми экинчиси жегиле ичкиле ысырап кылбагыла дейт. Дасторконубузду карасаңыз, түркүн түстүү тамактарга толуп кеткен. 3-4 түрдүү салаттар бар. Адам башына 1000 сомдук нерселерди коет, бир жерге конок болуп барып калсаңыз. Не кереги бар? Мынча ысыраптын не кереги бар? Чындыгында бул кайсыл дин эмес. Жөн адамгерчилик жактан карасаң да туура эмес да бул ысыраптарчы. Не кереги бар булардын? Мынча тамак ден соолукка зыян. Бул тыгылып өл дегенди да ал. Ачыгын айтканда. Анча тамак жеп алып береке таппайсың. Ооруйсуң. Жегиле ичкиле ысырап кылбагыла дейт. Ашказан бул эң жаман идиш. Идиштер бар го, баягы челек деп коебуз, тазик деп коебуз, тагара деп коебуз, нагара деп коебуз, айырмасы жок. Кандай идиш болбосун, идиштердин эң жаманы тамак менен толгон ашказан. Мусор менен толгон челек эмес, тамак менен толуп калган ашказан болуп эсептелет. Ашказандын 3 бөлүккө сууга, абага, анан тамакка эң аз жешибиз керек. Жегенде той болбаш керек. Бирок өтө дагы ач калып жүрө бербеш керек. Үчүнчүсү түндү жамынып жата турган лыбас кылдык дейт. Жамынып жата түн уктоо үчүн берилген. Бүгүн мынтип шаарды эмес, айылды да карасаңыз 10-10 болуп группа болуп жаштар жөн эле жүргөндөн көп болуп каласыз да. Колунда бир нерсеси болсо эле макул эле. Колунда бүт сигарети, колунда бүт туура эмес нерселери. Эми жакшы бир иштин артынан жүргөн болсо дагы макул дейт элеңиз. Же дискотека, же бир нерсеге кетип калган болот. Бул нерселер туура эмес. Жаштыкты канемет билдедик. Түндү уктоо үчүн түндү укташ керек. Аны кээ бир эркектерге түшүнбөй каласың. Баягы чындап эркек кылып жараткандан кийин эркек болуш керек да эркек киши. Чачтарды өзгөчө кылып, назик болуп өзүнчө, башкача болуп дагы. Баягыдай бирдекелерди тагып, андай нерселер кереги жок. Бул нерселерди чизип колдорго эркек боло албасаң, кыз болоюн деп атат да ал. Жок, аны кереги жок. Баягыдай актерлордон, Жекчан, Жүмпиев, дагы Непиев ошолордон үлгү алганды токтотуш керек.
Сөздің аяғында пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам айтады, үш нәрсенің сообы чексіз дейді. Үш нәрсенің сообы чексіз алады екенсіз, есепсіз алады екенсіз. Иншалла ушул аркылуу бешке дагы кирип кетишиңиз толтурду мүмкүн. Биринчиси сабырдуулук. Сабыр кылыңыз. Сабыр дегени бир жерде акча берип коюп аны күтүү эмес. Же бирөөнү күтүп туруу эмес. Сабырдын жолдору өтө көп. Ар бир нерсеге сабыр кыласыз. Элдер күнөө кылып атат, элдер зина кылып атат, элдер арам иштерди кылып атат, элдер каалаганын кылып атат. Бирок сиз сабыр кыласыз. Акыреттеги жашоону күтөсүз, акыреттеги жыргалчылыктарды күтөсүз. Сиз да ошолорго кошулуп ошол ишти кылсаңыз болот. Досторуңузга кошулуп алып ар жерге барсаңыз болот. Кошулуп алып чексеңиз дагы болот, кошулуп алып ичсеңиз дагы болот. Деп бирди ичип койсоңуз дагы болот. Бирок сиз сабыр кыласыз. Бул нерселердин бардыгына сабыр кыласыз. Акыретте сыйлыгын эселеп алыш үчүн сабырдуулар сообун чексиз алат экен. Намаздагы сабыр, ибадаттагы сабыр, бул дүйнөдөгү жамандыктарга сабыр кыласыз. Башыңызга караңгы проблемалар, түшкүндүк иштер түшкөн учурдагы проблемаларга сабыр кыласыз. Ар кандай караңгы күндөргө сабыр кыласыз, сообун чексиз аласыз. Сабырдуулуктун сообу чексиз экен. Ал эми экинчиси кечиримдүүлүк. 3 күндөн ашык тарынуу ултура эмес. Кээ бирөөлөр арзыбаган жерди аркасынан, бир туугандар ортого кээ бир мал мүлктүн артынан жүз карашпай кеткендери бар. Ортону оңдойсуз, кечиримдүү болосуз, кечиресиз. Сиздин кылган күнөө иштериңиз канча Аллах сизди кечирип атат. Эми сиз Аллахтын бир жараткан пендесин кечиргенин билбейсизби? Өзүңүз дагы канча күнөө кылгансыз. Өзүңүз дагы күнөөлөрүңүз моюнга алыңдагын Аллахтан кечирим сурап, андан кийин сизге туура эмес кылган иштерди үчүн кээ бир адамдарды кечиргенди билиш керек. Кечиресиз, урматтуу мекендешим. Сиз ушуга чейин кылган канча чоң күнөөлөрүңүздү Аллах кечирди. Кечиримдүүлүктү Аллахтан үлгү алыңдагы башка пенделерин дагы кечиргенди үйрөнүң, урматтуу мекендешим. Кек сактагандан пайда жок. Ал өзүңүзгө эле зыян, ден соолугуңузга бүт өзүңүзгө зыян. Кечирип коюң. Алга кечирип жакшылык менен жооп берүү, анда кадимкидей эң жакшы жооп берүү. Бирөө сизге жамандык кылса, бул жакшылык менен жооп берүү. Эң жакшы өч алуу дагы ушул негизи, жакшылык менен жооп берүү. Өтө душманыңыз бар, өтө душмандык кылып атат, заправкага келип калдыңыз, аркасынан ал келип калды, вакыт толтуруп куюп кой деп акчасын төлөп койсоңуз, ал үчүн дагы. Акчасын төлөп койдум, мына толтуруп койдум деп айтып койсоңуз, бул өтө жакшылык. Ал күтпөгөн нерсени сиз кылып койдуңуз да. Ал ойлобогон нерсени сиз берип койдуңуз. Анда өтө таасир калтырасыз. Ал сизге дос болот, кийин үзүлгүс дос болот, кийин кызматыңызды кылат, кийин чогуу жолдош болот сиз менен. Ошондуктан жамандык кылган жакшылык менен жооп бергенге аракет кылың, урматтуу мекендешим. Ал эми үчүнчүсү, жакында иншалла орозо келип атат. 2024 орозо айы келип атат. Орозого чейинки даяргерчиликтер, орозодон алган бул мугалим, орозо бере турган сабактарды орозодон кийин дагы иштетишибиз керек. Орозодо айын жараткан Аллах Таала башка айларды дагы жараткан. Орозо айында эле тыйылып, күнөөлөрдөн, арам иштерден, анан кийин башка айларда кеңири жүрө бер деген эмес. Азыртан психологиялык жактан өзүңүздү даярдап, мен орозо кармаймын сөзсүз түрдө деп ниетти коюп, иншалла. Себеби орозо кармагандардын, мисалы үчүн бир тамак жейин деп коюп атасыз. Эч ким жок, тамак жесеңиз болот, бирок Аллах көрүп турат, кой, жебей эле кой, мен орозомун го дейсиз да Аллах үчүн. Ошондуктан Аллах Таала сообун чексиз билет бул амалыңыз үчүн. Орозо тазалануу айы. Орозого азыртадан даярданышыбыз керек. Тамакты жеп, ооз ачканда тамак жеш же жыргалчылыктын эмес. Орозо тазалануу айы, орозо жакшылыктын айы, орозого азыртадан даярдануу айы. Урматтуу мекендештерим, 3-3төн кылып, 3 маанилүү, 3 негизүү нерселерди бүгүн айтканга аракет кылдык. Алтын башыңыз аман болсун, ден соолукта болуңуз.